Assalamu алейкум кыргыз элим. Мен атым Бакыт. Өзү Кыргызстанга революциянын деле кереги жок деп ойлоп калдым да. Мына 3 жолу революция болду. Өлгөндөр өлүп кетти. Майып болгондор майып болуп көзүнөн ажырады, бутунан ажырады. Бирок баягы эле бийликте акчасы бар адамдар отурат да, кызматтарда. Көрсө булар принцип жок адамдар экен, бул намыс жок адамдар бийликке келген экен. 3 жолу революция болгондо тең. Мисалы, акчаны берет, кызматка отурат. Ал эми баягы революция болгон адамдар кызматка да келишпейт экен. Ошон үчүн ойлойм, революция кылгандан алдында, абыйдын алдында баягы кассовый аппарат орнотуп коюш керек экен. Сен мына кызматка отурасың, мынанча доллар бер деп. Эч кандай революциянын кереги жок экен. Бул принцип жок адамдар, намыс жок адамдар, уят жок адамдар бийликке келгендигин көрсөтүп жатат. Мына эмнеге улуу великий русский народ деген сөздү маанисин түшүнбөйбүз көп адамчы. Мына октябрь революция болгондо бүт кулактарды, байларды кулакка тартып, кедей адамдардын бийликке келген. Булар эч качан байлардын акчасын алып, кулактардын акчасын алып кызматка койгон эмес, булар принцип сактаган. Ошон үчүн мына 70 жыл күчтүү бийлик болгон.